Emosiyalardan tizmesi. Көре албастык, кыжырдануу, үмүтсүздүк, уялуу, жек көрүү, тынчсыздануу, ичи таарлык, канаттануу, суктануу, кайгы, коркунуч, кубаныч, сүйүү, текебердик же сыймыктануу, таарыныч, таң калуу, ачуулук, ыраазычылык. Салам достор, мен Зузу Качиева. Бүгүн биз эмоциялар жөнүндө сүйлөшөбүз. Келгиле, чай ичели. Чай ичкенче пайдалуу, керектүү маалыматтар менен бөлүшүп коорашалы. Эмоция деген эмне? Деген суроо. Эмне себептен терс эмоцияларды көрсөтпөйүн десек, көрсөтүп алабыз. Эгер эмоцияларга көңүл бурбасак, эмне болот? 4-чү пункт. Терс эмоцияларды позитивдүү эмоцияга айландыруу практикалары менен бөлүшөм, таанышабыз. Анда эмесе кеттик. Лайк басканды унутпаңыз. Жана бул видеонун аягында комментарий жазып коюңуз, оюңузду, пикириңизди же сурооңузду. Абдан кубанычта болом жана ыраазы болом сизге. Мен болсо өз тарабыман ар дайым сиздердин активдүү катышып атканыңыздарды, угуп атканыңыздарды көрүп, дагы ушундай сонун керектүү пайдалуу маалыматтар менен бөлүшкөнгө түрткү аламын. Алдын ала чоң рахмат. Эмоция деген эмне? Эмоция бул англисче сөздөн келген, Оксфорд сөздүгүндө бул жылдыруу дегенди билдирет, же болбосо кыймылга келтирүү. Башкача айтканда, биздин ички дүйнөбүздө сезимдер көп. Ошол сезимдер эмоция аркылуу, дене аркылуу жылдырат же кыймылга келтирет. Кандай мисал менен түшүндүрсөм болот? Негизи ар дайым эмоция менен денебиз, биздин денебиз аябай тыгыз байланышта. Эгер ачуубуз келсе, кан тезинен колубузга чейин чуркап келип, жүрөгүбүз дүкүлдөп, колдорубуз муштум түйүп, ошол эмоция, ачуу деген эмоция ушинтип денеде ушинтип белгиленет же көрсөтүлүнөт. Эгер коркунуч деген эмоция келсе, тескерисинче кан бүт биздин буттарыбызга жүгүрөт. Анан адамдын жүрөгү коркунуч түрдө дүкүлдөйт. Андан соң же кээ бир учурда нес болуп калат, дене токтоп калат, акыл бир чечим чыгарганга чейин. Бул ушу коркунуч деген эмоция кандай реакцияларды көрсөтүп атканын мисалдары. Таң калсак, кашыбызды көтөрүп, колдорубузду жайып же төшүбүзгө коюп, бул жаңы соолорду көрсөтүп, таң калуунун дене аркылуу кандайча көрсөтүлгөнүн көрүп атабыз. Бул мисалдар. Жакшы, демек, эмоция деген эмне деген суроого жооп алдыңыз деп үмүттөнөм. Экинчи сурообуз, эмне себептен терс эмоцияларды көрсөтөбүз? Себеби көпчүлүгүбүз терс эмоцияларды көрсөткүбүз келбейт. Жаман адам болуп көрүнүп калгыбыз келбейт. Бирок тилекке каршы ушундай учурлар, ушундай нерселер болгондуктан биз көрсөтө алабыз. Бунун себеби эмнеде? Себеби ар бир эмоциянын аркасында биздин канаттанбаган муктаждыктарыбыз бар. Эгер канаттанган болсо муктаждыктарыбыз, анда бизде ыраазычылык, кубаныч, урматтоо, ушундай жакшы, оң, позитивдүү эмоциялар чыгат. Эгер бир нерсе канаттанбаган болсо,
Ошондуктан терс эмоция чыгат. Таарыныч, ачуу калтыруу, коркуу жана башка. Ошондуктан биз ар бирөөбүз өзүбүздүн эмоциябызды изилдеп, талдап чыгышыбыз керек. Бул эмоциянын аркасында кандай муктаждыгым канааттанбай калды? Ушундай маалда өзүбүзгө мындай суроолорду берсек болот. Мисалы, эмне үчүн бул эмоцияны көрсөттүм? Бул эмоцияны эгер көрсөтсөм, кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Бул эмоция мага эмнени айткысы келип жатат? Кайсыл муктаждыгым бар? Же эмнеден коркуп жатат? Бул эмоция мага кандай жардам берет? Мына ушундай суроолорду берүү менен биз эмоциябызды талдап, изилдеп, ой жүгүртүп, аны аныктайбыз. Чай ичкиле достор. Демек, экинчи сурообузга жооп алдык. Эмне себептен терс эмоцияларды чагылдырабыз? Үчүнчү сурообуз: эгер эмоцияларга көңүл бурбай койсок, басып койсок, же четке кагып салсак, анда эмне болот? Албетте, көпчүлүгүбүз көп учурда ошондой кылып келгенбиз. Эмоция жөнүндө билим болбогондуктан, түшүнбөгөндүктөн, же бизди кички чагыбыздан ата-энебиз ыйлаба деп бастырып койгондуктан, ачууланба, болбойт, сен жакшы адамсың, жакшы адам эч качан ачууланбайт, таарынба, сен таарынбашың керек деп ар дайым бизден талап кылгандыктан, же биздин эмоциябызды көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк бербегендиктен, басып койгондон, биз дагы чоңойгондо ошого үйрөнүп, өзүбүз басып коебуз эмоциябызды, четке кагып коебуз, көңүл бурбай коебуз, же өзүбүз айтабыз: мен жакшы адаммын, мен бул эмоцияны көрсөтпөшүм керек. Жакшы адамдар мындай эмоцияны көрсөтпөйт. Мен деген жакшы адаммын деп өзүбүз ушинтип турабыз. Эгер эмоцияларыбызга көңүл бурбасак, баса берсек, четке кага берсек, эмне болот? Мына ошол жактан ушундай оорулар же ушундай көйгөйлөр чыгат. Мисалы, депрессия, жалгыздык, семирүү, жана кумар оюндары, ичкилик, же болсо баш оорутуу менен иштеп кетүү. Мына ушулардын баары эмоцияга көңүл бурбагандын кесепеттери. Азыр ар бирөөнү сизге түшүндүрүп берем. Мисалы, депрессия деген ооруга көңүл бурсак, бул оору, депрессия деген. Ошондуктан негизи психологияда психосоматика деп коет. Ушундай эмоциянын четке кагылышынын аркасынан келген кесепеттер бул депрессия, жалгыздык, ичкилик деген оору деп саналат, оорулар деп. Ошондуктан депрессияны карап кетсек, кички чагыбызда бизде бир көйгөйдү чечүүдө тандоо эркиндиги болбогондуктан, биз ошол көйгөйдү чече албай кыйналып калгандыктан көңүлчүктүк пайда болот, көңүлчүктүн аркасынан депрессия пайда болот. Ошондуктан ата-энелер чакырат элем, балдарыңыздарга көңүл буруңуздар. Кички чагында эгер ал бир эле көйгөйдө бир эле жол бар деп эсептесе, сиз бир нече жолду көрсөтүп бериңиз. Тандоо эркиндиги бар экенин көрсөтүңүз. Ошондо бала көңүлчүктүккө алдырбайт жана депрессия деген оору менен оорубайт. Агрессия деген эмне себептен пайда болгон бул эмоция? Себеби адам өтө катуу корккондуктан, эмне кыларын билбей, ал чабуул кылат. Ошондуктан орустарда макал бар, эң жакшы коргонуч бул чабуул кылуу деп. Ошондуктан адам өзүнүн болгон ачуусун, болгон кыйынчылык, проблемасын ачуулуулугу менен, күч менен, зордук, зомбулук менен көрсөтөт. Ошондуктан аны агрессор деп коет.
чындыгында келгенде анын муктаждыгы канааттанбай калган. Коргоо же коопсуздук деген муктаждыктары, же сүйүү деген муктаждыктары алар канааттанбай калгандыктан ал ушундай агрессивность аркылуу өзүнүн эмоциясын чагылдырып көрсөтөт. Жалгыздык кички чагыбызда түн деп коет кыргыздарда, же көп сүйлөбөсө, же анчалык активдүү болбосо, бала бакчада болобу же мектепте болобу көпчүлүк балдар бөлүп коет. Сен кызыксызсың деп, сен менен ойногон кызыксыз деп. Ошондон ошол бала ошол ой менен чоңоет. Мен кызыксызмын. Ал өзү менен өзү болуп, өзүнүн ою менен өзү калып, эч ким менен пикир алмаша албай, бөлүшө албай, жалгыз бойдон чоңоюп, ошол боюнча жалгыздыкка көнүп, анан жалгыз адам болуп калат. Башкалар менен мамиле түзүү ал адамга кыйын, башкаларга да бул адам менен мамиле түзүү кыйын. Анын кандай муктаждыгы канааттанбай калган. Тек кана кичике чагында ата-эне көбүнчө көңүл буруу зарыл болчу. Эгер сени балдар кызыксыз деп ойлосо, чын-чынында келгенде сенин мындай жөндөмүң бар, тигиндей жөндөмүң бар, мындай талантың бар, bunun үчүн сен азаматсың, тиги үчүн азаматсың деп көп мактап, көп көңүл буруп ата-эне адам тек кана мен көпчүлүк адамдардан ушул жагын айырмаланам деп чоңоет. Бирок өзүнүн жакшы жактарын билип, таанып чоңоет. Ушул өтө маанилүү. Ошол эле кумар оюу, ичкилик, баңгизат, аша чаап, иштеп кетүү, бунун аркасында муктаждыктын бардыгы бул сүйүүгө болгон муктаждык, коргоого болгон муктаждык, коопсуздукка болгон муктаждыктар. Учурунда кыйынчылык, проблема көп болгондо чече албай калгандыктан ичкиликти ичип көргөн дагы бир аз убакытка кыйынчылыкты унутса болот экен деп ушуну проблеманы чечүүчү жолу кылып. Бирок проблема чечилген эмес, огош бетер аны ар дайым куундуктаган. Себеби ал ичкенде эле унутуп калат. Соо болгондо ал проблемасынан дагы ашып түшүп, дагы проблемалар кошулганын байкайт. Ошондуктан мындай адамдар бул тоголок нерседен чыга албай эле кайрадан ичет, кайрадан унутат, кайта проблема көбөйөт, кайта ичет, кайта унутат, ушинтип семирип кетүү. Бул жерде кайсыл эмоция камтылган жана эмне себептен адамдар семирет. Көрсө, ачарчылык менен эмоциянын айырмасын билбей калгандыктан, эмоциянын чагылдырылып аткан учурда дагы мен ачканмын деп ойлоп, жоксо стресске айланып, стресстин аркасынан канча жеп атканына маани бербей жей берет. Ошол рахат алып жегенди биле албайт тамактан. Канча жеп атканын билбейт, анткени өзүнүн стрессин, өзүнүн кыйынчылыгын басыш керек. Эмоциясын басыш керек. Басыш үчүн жеп ошентип бастырат да. Бул дагы ушундай көйгөй. Демек, достор, көрүп жатканыңыздардай, эгер эмоцияга көңүл бурбасак, басып салсак, четке каксак, натыйжасы ушундай өтө коркунучтуу көйгөйлөр пайда болот. Албетте, ар бирөөңүздүн өзүңүздүн жеке эмоцияңыз бар, муктаждыгыңыз бар, муктаждыгын канааттандыруу жолдору бар. Ошондуктан мен коуч катары сизди чакырат элем. Жеке консультация алганы же болбосо жеке коуч сессияны өткөрүүнү, ошол учурда сизге тиешелүү эмоцияны талкуулап, изилдеп, чоң жардам ала аласыз. Кош келиңиз менин коуч сессияларыма. Ошол видеонун астында же WhatsApp, Telegram же Instagram же ар дайым байланышта болобуз жана менден ушундай жеке консультация ала аласыз. Анда акыркы бөлүкчө ушул терс эмоцияларды таанып билгенден кийин аларды кантип позитивдүү эмоцияга трансформация, башкача айтканда, айландырсак болот, кандай практикалары бар. Эң жакшысы ар дайым бир жан дептериңиз болсо. Анткени жан дептерге жазсаңыз, эмне себептен бул эмоцияны көрсөттүңүз. Буну аңгеме катары жазсаңыз болот. Өзүңүзгө суроо берип, жазып,
ошентип отуруп сиз мээңизди чарчатпай, кыйнабай, мээңизди бошотуп, тынчсыздануудан, анан дептердин үстүнө, барактын үстүнө жазылган сезим ойлор ачык айкын көрүнүктүү болот сиз үчүн. Анан анализдеп түшүнөсүз. Демек, эмкиде мындай кылбай эле койсом болот экен, эгер бул муктаждыгыма көңүл бурсам деп анализдейсиз. Экинчиси, негизи терең дем алуу өтө маанилүү. Эгер ачуу же таарыныч же коркунуч келип атса, негизи 4 жолу санап, мурдуңуз менен демди тартсаңыз болот да. Анан паузада 4 жолу санап ичиңизден пауза кылсаңыз болот. Анан демди оозуңуз менен чыгарабыз. Бул ушундай практика. Бул практиканы мисалы 2-3 жолу кылсаңыз таза абада, ошол маалда дене рахаттанып, тынчтанып, эмоцияны кое берет. Андан тышкары эң жакшы практикалардын бири бул массаж алуу. Биз белибиз ооруганда же далыбыз ооруганда же мойнубуз ооруганда эле массаж алабыз. Негизи массажды бул мисалы 1 айына 1 жолу массаж алып койсоңор бүт дене үчүн. Бул кадимкидей эмоцияларды денеден бошотот. Ошондуктан массаждын пайдасы абдан чоң. Албетте, спорт, көнүгүү, пилатес, стретчинг, басуу таза абада, булардын бардыгы эмоцияны чыгарганга сонун мүмкүнчүлүктөр. Ошондуктан сөзсүз күнүнө ушулардын бирин болсо да кылсаңыздар, пайдасын көрөсүздөр. Дагы бир практика бар. Бул тартылган сүрөттү эле боёо, карандаш болобу, түстүү карандаштар болобу, боёктор, ошол менен боёо, буну арт-терапия деп коет. Себеби биздин колубуз менен биздин мээбиз байланышта, бул жерде моторика деп коет. Биз ошол түстүү түркүн түс менен боёп жатып дагы мээбизди тынчтандырып, эмоцияларыбызды тынчтандырганга сонун мүмкүнчүлүк да. Башкача айтканда арт-терапия кылып аткан болобуз да. Бул нерсени да кылсаңыздар болот. Дагы бир жакшы ыкмалардын бири бул баняга баруу. Азыр биздин заманбап учурда эң жакшы спорт комплексине барсаң, банясы дагы бар, тренажерлору бар, бассейн бар, сауналар бар. Ушул контраст, мисалы бассейн муздак, сауна ысык. Ошону алмаштырып кылса да дене үчүн, эмоция үчүн бул аябай сонун. Ушунчалык денени эмоциялардан кысылып, сыгылып, бастырылып калган эмоциялардан чыгарганга сонун мүмкүнчүлүк. Мына ушундай практикаларды кылсаңыздар, бул сиздерге жардам болот. Албетте, менин коуч сессияма келгениңизде жеке сизге ылайыктуу дагы техникалар бар. Ошолорду колдонуунун аркасында дагы сиз өзүңүздүн муктаждыктарыңызды билесиз жана аларды кантип канааттандырууну үйрөнөсүз. Андан тышкары, эгер биз өзүбүздү жакшы таанып билсек эмоциябызды жана аны терс эмоцияны оң эмоцияга айландырууну билсек, жана туура мамиле кылсак өзүбүзгө жана денебизге, анда албетте биз башкаларга дагы туура мамиле кылабыз, башкаларды дагы түшүнүү менен мамиле кылабыз. Анткени биз өзүбүздү жакшы түшүнгөндүктөн башканы дагы жакшы түшүнүп калабыз. Мына достор, чай ичкенче ушундай сонун пикир алмашуу болду. Ушул маалыматтар, ушу 4 пункт сизге абдан пайдалуу жана керектүү болот деп ишенем. Мындан ары дагы бөлүшкүм келет. Суранам, комментарий жазып, оюңузду, сурооңузду, мактооңузду жазсаңыз кабыл алам кубанычтуу түрдө. Анда эмки көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.